Aralashib ekilganda. Dostlar, assalomu alaykum. 16 iyun 2026 yıl. İran emес, Türkiye emес, Kırgızstan. Oş oblasti Onadır. Muzaffar akanın мисте багында жүрөбүз. Бул жерде 5 гектардай 2009-жылы көчөтүн отургузган мистелер бар экен. Ошону көргөнү келип калдык эле бүгүн. Ошол Акбари, Ахмади деп атасызбы? Ахмат агай. Ахмади, анан үчүнчүсү кайсы деп атасыз? Акбари. Жок, жана кичинекей болгондор. Долоно. Колокольчик деген 3 кол сорттон куралган мисте баг экен. Аралыгы 5 метрге 2 метр. Эркек аралаш, ургач аралаш, мына өмөлөрү. Бул Ахмади болуп калып атат ошондой, кызылдары. Долоно. Долонобу? Бул долоно мөмөсү көп кылат. Майдараак болот. Анда долоно менен Ахмадинин айырмасы эмне болуп калат? Экөө тең кызыл болуп атат да. Жок, кызыл болушу болот. Просто айырмасы менен дону майдалыгы да. Колокольчик майдараак. Кичинераак болот. Айырмасы Ахмади, Ахмат агайы орточо. Акбари эң чоң экен да, значит да. Түшүнүктүү. Быйыл кээ бирлерин буташыптыр, баягы жерге тийген, шакка тийгендерин. Таракта кээ бир ошол алтарнария деген илдет бар, мисалы могу. Мөмөдөгү ошо алтарнария деген илдет интернеттен карап көрсөңөр болот. Биздин кыргызстандыктар күнгө күйүп калды деп атышат, эми бул күнгө тиешеси жок. Козгарын илдети. Крипкой болезнь орусча айтканда. Ошондой боп-боз мынтип жашылдандырып, мээнет кылышып. Ошол жашыл алтын мистеден колхозго кирешет алып өстүрүп келе жатат экен. Мына бияктар ошо 5 гектар аянт жалпы. Скен посадканы айттык. Кандай сунуш бересиз эми дыйкандарга? Мисте жакшы нерсеби? жакшы нерсе, керексин. Өнүгө берсине, мистени өнүктүрө берели, Кудай буйруса. Керек. Көчөт керек болсо көчөткө беребиз. Көчөт дагы кылып бересиздер. Аны